Ысык көлдүн Жети-Өгүз районунда мектеп директору 9-класстын окуучусун сабады. Бул тууралуу өспүрүмдүн жакындары Суберкежи порталына билдиришти. Акбар деген инибиз Жети-Өгүз районунун Дархан айылында мектепте окуйт. Ал мектептин спорт залында топ ойноп жатып, чалынып кетип сөгүнүп алыптыр. Ошол учурда ал жерде жүргөн мектептин директору бул үчүн аны кулагына чапкан экен, тарсылдагы жарылып кетиптир. Спорт залына инимди уруп жаткан оюнду тартып жатышкан адамдардын телефонуна тартылып калган. Кийин инимди жана дагы бир окуучуну кабинетине алып кирип салаптыр, дейт окуучунун жакындары. Бул окуядан кийин баланын жакындары милицияга арыз жазган. Учурда мугалимдер келип, арызды кайра алгыла деп суранып жатат. Бирок балдар ур токмокко алган мектеп директорун жазага тартууну талап кылабыз, дейт окуучунун тууганы. Бул окуя боюнча облустук милицияга байланышканыбызда факты катталганын, учурда териштирүү иштери жүрүп жатканын кабарлашты. Баткенде чек арада ок атышуу орун алды. Бул тууралуу чек ара кызматынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалымат кылайык, ок атышуу бүгүн 10 мартта саат 10:50 чамасында талаштуу аймак болгон Баткен районунун Тескей участогунда болгон. Тажикстандын чек арачылары адаттагы маршрутун өзгөртүп, өз ордунда турган кыргыз чек арачыларын ордун таштап кетүүсүн талап кылышкан. Ошондой эле ал жерге кошумча күч катары башка да тажик чек арачылар келишкен. Кыргыз чек арачылары аларды талабын аткаруудан баш тартып, ортодо 10 мүнөттөй ок атышуу орун алган. Ок атышуунун жыйынтыгында кыргыз тараптан жарадар жана жаракат алгандар болгон жок. Учурда эки тарап сүйлөшүүлөр жүргүзүүдө. Тескей участогу мамлекеттик чек аранын такталбаган аймагына кирет жана Кыргызстандын жарандары пайдаланып келген. Баткен облусундагы чек ара кайтаруу тарамдары күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөгө өтүштү, деп билдиришти басма сөз кызматы. АКШда биринчи жолу генетикалык жактан өзгөртүлгөн чочконун жүрөгүн алган бейтап каза болду. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазышты. Жүрөк оорусунан жабыркап, генетикалык жактан өзгөртүлгөн чочконун жүрөгүн алган биринчи адам катары тарыхта калган. 57 жаштагы Дэвид Беннет 8 март күнү түштөн кийин каза болду, деп айтылат маалыматта. Маалымат кылайык, бейтаптын абалы бир нече күн мурун начарлай баштаган. Дэвид Беннет өзгөртүлгөн органды 7 январда алган. Мындай операция биринчи жолу болгон. Операциядан кийин трансплантацияланган жүрөк бир нече жума бою эч кандай баш тартуу белгилерсиз абдан жакшы иштеген, деп билдирет Мэриленд штатынын ооруканасы. Алото жаңы конушунда жеке менчик бала бакчанын жетекчиси 5 жашар баланы сабап салган. Бул тууралуу Балдардын укугун коргоочулар лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова Facebook баракчасына жазды. Анын айтымында, баланын апасы оюнга жардам сурап кайрылган. Апасынын айтымында, уулун жеке бала бакчанын жетекчиси сабаган. Жетекчи бир эле учурда тарбиячы болуп да иштейт. Анын башына катуу сабап, кулагын бурап, ажатканага камап, жарыкты өчүрүп салган. Бала азыр нерв оорусуна чалдыгып, дайыма ыйлап жатат. Бул бала бакчанын аты да жок, болгону Алато конушунда жайгашкан. Бишкек мэриясы бардык психиялуу бала бакчаларды өз көзөмөлүнө алышы керек, деп жазган Назгүл Турдубекова. Ал белгилегендей, сабалган баланын ата-энеси буга чейин милицияга кайрылган.